Манасчылар аферистпи. Муну кандай десем, анда манасчылыктан өткөн оңой оокат болбой калмак да. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Бул кызыктай суроо эмес, жакшы эле суроо экен, Нуска дүкөнүнөн издесе болот. Эгер Бишкекте болсо, биринчиси кыскартылган вариант катары бириктирилген вариант чыккан. 1958-жылы чыккан. Биринчи нускасы. Анан 58, 59, 60 болуп чыккан. Бул Манас бөлүмү 2 китептен турат. Семетей 1 китептен турат, Сейтек 1 китептен турат. Жакында аны кайрадан басып чыгарышкан. Биринчи негизде ушуну тапса болот. Экинчиси Бейиш Олгур Бексултан Жакиев агабыз баарын бириктирип бир китепке ылайыктап чыгарганы дагы бар. Ал деле нускада болсо керек. Китеп дүкөндөрдөн ушул 2 вариант издеп тапса болот эгер ыр түрүндө кыска таанышат элем дегендер бар болсо. Манасчылар аферистпи дегендей суроо болуптур. Албетте аян болбой, баян болбойт. Бирок дагы бир нерсени туура түшүнүп алыш керек. Көпчүлүк бул аян берет, анан түш көрөт, анан түшүндөгүн эле айтып калат деген түшүнүк туура эмес. Анда манасчылыктан өткөн оңой оокат болбой калмак да. Эптеп бир түш көрүп койсоң болду, андан кийин көзүңдү жумасың, оозуңду ачасың, өзү эле чыга берет экен дегендей түшүнүктө жүргөндөр бар да көпчүлүк. Андай эмес. Бул аян, бул белги. Бир сөз менен айтканда, жолдомо, багыт турмушуңа. Ушул жол менен кетсең, турмушуң жакшы болот, сага ийгиликтер жылмаят деген сыяктуу нерселер да. Аны канчалык деңгээлде алып кетесиң, канчалык деңгээлде өздөштүрөсүң, ал өзүңдүн жеке изденүүңө, жеке дараметиңе жараша боло турган нерсе. Манас айтуу менен кара жанымды эмес, бүткүл үй бүлөмдү эле багып келатам. Жеке өзүм жөнүндө айта турган болсом, 5 баламды багып келатам дегендей. Албетте турмуштар кандай оош кыйыш, өйдө ылдый, талаш тартыш, жетишкен, жетишпеген учурлар болот. Бирок негизинен башка тирилик кылбайбыз. Манасчылардын көпчүлүгү Манас айткандан башка тирилик кылбайт. Албетте атайын туруктуу айлыгыбыз жок. Бир жерде иштебейбиз дегенде, манасчылыгыбыз үчүн мамлекет айлык төлөп бербейт же башкалар бербейт. Бирок эл бул кызматты жакшы баалайт, жакшы түшүнөт, жакшы кабылдайт. Эр азыгы элинен, бөр азыгы жолунан дегендей тирилигибиз жакшынакай эле өтүп атат. Ооба, бул Роза Отунбаеванын тушунда чыккан. Манас эпосу тууралуу атайын мыйзам, аны коргоо жана колдоо деген мыйзам чыккан. Бирок колдоого алуу ким тарабынан боло тургандыгы көрсөтүлбөй калгандыктан ал мыйзам кайрадан иштелип атат бүгүнкү күндө. Тагыраагы каржылык колдоо кайсы тараптан болуш керек деген нерсе көрсөтүлбөй калганда. Манас тууралуу дараметибиз жетпей аткандыктан деп ойлойм. Аракеттер болгон. Жакында эле мына Манастын улуу Семетей деп, Такмыр аскери деп тартууга далбасташты. Биринчиден Манас эпосу менен жакшы тааныш болуш керек тартыш үчүн. Сюжети менен тааныш болуш керек. Идеялык мазмунун жакшы билиш керек. Анан ошол доордун өзүн чагылдыра билиш керек. Бул эпикалык доор деп коет. Бул тарыхый доор, баланчанчы кылым, түкүнчөнчү кылым деген доор эмес. Бул мифтик доор менен эпикалык доордун айкалышкан учуру. Ошого ылайыктап тарта турган дарамет даярдыгы жок болуп атат го деп ойлойм. Аракеттер көп. Муну кандай десем, буулугуулар болот албетте, ар кандай нерселер болот, бирок ооруп калат деген кандай боло тургандыгын билбейм, себеби таштап кое элекмин да. Анан бирок көпкө айтпай калсаң буулуп калган учурлар болот.
салттуулугу ошондой, бирок ар кандай элдин каалоосуна, муктаждыгына жараша, чөйрөгө жараша ар кандай ыкмада айтып берсең болот. Жөн эле кара сөздөрүндө баяндап, кайсы бир окуяларын түшүндүрүп берип, чечмелеп берип дагы айтса болот. Бирок манас айтуу деген нерсенин өзү, салттуу манасчылык бул өзүнүн кырааты менен, ыргагы менен айтууда. Бул көтөрө албай калат деген Кыргызда бир нерселер бар да, түшүнүктөр бар. Муну туура түшүнүш керек. Кээ бир нерсени түшүндүрбөй эле тыюу салып койгон нерселер бар да. Кээде эмнеге дегенде ушундай көтөрө албай калат, антет мынтет деген сыяктуу жоопторду айтып коет. Бул жооптун өзү так туура жооп деген нерсе эмес. Бул өзү кыйытып, жанытып, туюк мамиледе калтырып койгондугу. Эмне үчүн койгон эмес? Эгер алар ошол атты көтөрө албай калгандыгында эмес, ошол ат менен улуу атты булгап албасын, туура эмес мамиле кылып албасын, манас ичип алып көчөдө калып калыптыр деген сөз болсо, кимге тиет деген нерсе да, ушул сыяктуу нерселерден этиятташкандыктан улам андай ысымдарды койгон эмес. Ошого татыктуу болбой калбасын деген түшүнүктөн улам да. Такыр тыюу салынып кылган эмес, жөн эле этият мамиле жасашкан. Ошол эле учурда коюлган учурлар болгон. Манас, Кошой, Бакай деген ысымдар биздин доорго чейин деле болгон. Алсак Сагынбай Орозбаков өзү Манас уулу деген тукумдан, Саяктын ичинде Мойнок уругунан Манас тукуму дегенге кирет. Ошондо алар ошол Манас дегенден улам алынып калып атат да. Ушуга окшогон бирин серин нерселер болгон, негизгисинен этиятташкан, абайлашкан, астейдил аяр мамиле жасашкан. Бардан жок болбойт, жоктон бар болбойт деген нерсе бар. Эгер болбогон нерсе болсо, бул убакка чейин унутулуп калмак. Себеби калптын өмүрү кыска болот өзү. Адам мисалы сен деле калп айтып ала турган болсоң, ал калпыңды эртең сураса унутуп каласың, башкача кылып айтып бересиң да. Чын болгон окуяңды анда унутпайсың. Ошол себептен жөнөкөй эле мисал катары да түбүндө чындык болгондук үчүн ушул күнгө чейин унутулбай келатат. Айда манасчы, ал манасчынын жеке өзүнүн аракетине жараша болот. Эч качан бир кылыкка табылат деп айта албайбыз. Ар кандай болуп калат да. Чакырыктарга жараша, бизде жана аш той деген түшүнүк да жок да, башка ырчы чорчулардай болуп, же башка жагдайда эмес. Такыр мындай бир тараптуу айтууга мүмкүн эмес нерсе да.